Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле эки дарыгер программасы сиздер менен мен Бигимай Жетимишова. Бүгүнкү биздин коногубуз сексуалдык зордук зомбулук темасында маек куруучу биздин психолог Тынчтыкбек Бакытов. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө бир сыра тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы да бир жолу, менин атым Тынчтыкбек Бакытов. Ошо психолог болуп 48 жылдан бери иштейм. Көбүнчө ошо балдар жана тилдер менен иш алып барам. Мына ушул актуалдуу тема менимче биздин коомдо чын эле азыр көбөйүп кеттиби же негизи эле көп болчу деген суроону бергим келип атат да. Себеби дегенде кайсы интернет баракчасын ачпа, мени могул жеримди кармап койду, анан тиги жер монтип калды деп, анан мындай ушундай бир сөздөр аябай көп да. Ооба, негизи сексуалдык зордук зомбулук темасы негизи аябай актуалдуу болуп атат. Акыркы учурда бул абдан жакшы көрүнүш биринчиден. Эмне үчүн? Анткени элдер талкуулап баштады да, бул нерсени ачык айтып баштады. Анан акыркы ушул айда Назира Айтбекованын дагы биз байкасак керек, ошо сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнча жана зордук зомбулук көргөн айымдар, кыздар жана эркектер да жазган да ошол жаккачы. Анан өзүнүн баракчасында чыгарды, бирок анан чын эле абдан көп экендигин биз байкадык. Бардыгыбыз эле көп адамдар ушу ар бир үчүнчү адам сексуалдык ыдык көрүп же сексуалдык зомбулукка кабылган болот, бирок көп учурда ал нерсени айтпайт. Анан бизге эмне үчүн азыр көбүрөөк болуп көрүнүп атат? Анткени социалдык тармактар бар. Жана бир кейс болсо бүт Кыргызстан талкуулап атабыз да. Мурун болсо гезиттерде чыгып эле, анан гезитте көбүнчө баягы преступление, кылмыш катары дело номер деген ушундай нерселерден чыгып, анан элдер ушинтип зордуктап салган турбайбы, өлтүрүп салган турбайбы деген эле бир кейстерди окуп калчу да. Анан биз азыр социалдык айдыгында болгондуктан бизде көп болгондой болуп атат, бирок жашоодо негизи эле мурун көп эле болчу ушул нерсе, бирок айтылбай келген жана эч ким айта албай келген. Азыр ошо мен эмнеге айтып атам, жакшы болуп атат да, анткени элдер ушу өзүнүн ичинде болгон нерселерин айтканга күчтөнүп калышты да. Биз ушу талкуу аркылуу биз бул нерсени чечкен жолуна жакындап баратабыз да. Анткени качан гана биз талкуулап ал нерсени айыптап баштаганда, ошол зордук зомбулук көрсөткөн адамдар да тартынып баштайт да. Бул нерсени жасап салсам айтап салат турбайбы депчи. Бизде болсо бул эч ким айта албайт да деп жыргап, мисалы зордук зомбулук жыл бою көрсөтүп келет. Мен да ушул темада аябай көптөн бери, мына жарым жыл болуп калды окшойт, ушул жөнүндө мен психолог чакырып анан кийин талкууласам деп жүргөм да. Эмне үчүн? Себеби дегенде менин деле тааныш адамдарым монтип айтып калышат да, мындай чоң эле аял, анан кийин жөн эле баратсам кийинген, мисалы үчүн азыркы кийинген адамдар футболка, анан кийин шым, эми балким шымы бар, джинсы современный болгондур. Анан кийин ошентип бараттым эле, бирөө мени жан башыма кармап салды, анан бирөө бир сөз айтты деп, анан ошондо анан мынтип сүйлөшүп каласың да, талкуулап алып, анан кийин айтып атат да, бирөөсү айтат, туура узунураак юбка кийиш керек болчу, анан кийин жабыныш керек болчу, анан ачылып анан жүрсөңөр, анан кийин провокатор болуп атпайсыңарбы депчи. Анан ошону сизден специалист катары мен сиздин оюңузду билейин дедим эле да. Ошого кандай көз караш? Баягы орустар да айтат да, виноват насильник, а не жертва депчи. Бул эмнени түшүндүрөт? Бизде көбүнчө ушул сексуалдык ыдык же болбосо кандайдыр бир маскаралоо же болбосо сексуалдык зордук зомбулук көрсөтүү аялдарга көбүнчө көрсөтүлөт. Анткени эркектерде патриархат орноп тургандан кийин эркектерде бизде бийлик көбүрөөк болгондуктан эркектер колдонот да бул нерсени. Анткени бул баягы эми эркек киши да боло берет да деген стереотиптер бар да. Эми эркек киши сөзсүз түрдө каалайт да, ушу сен чечинбей эле койсоң болмок же узун юбка кийсең болмок депчи.
бирок чечинбе дегендей мындай футболка баягы кадимки эле кийим да баягы ооба ысык мисалы болгондо жайында 30 жылдан бери ошол кийим менен жүрүшөт. ошон жүрүшөт, бирок эмнеге айыптап баштап атат анткени ошо биз аялдардын денелерин контролдогубуз келет да. Мисалычы эркектер көбүнчө ушул системада ушундай да, баягы эмнеге аялдар өзүлөрү виноват мисалы же болбосо. Бирок акыркы изилдөөлөрдү карасак, мен азыр настоящий цифраларды айта албайм, бирок көбүнчө зордук зомбулук кандай кийимде болгон, Бишкекте да бир чоң эме болгондо көргөзмө, ошол жакта кийимдер көрсөтүлгөн, ал жакта чечинген аялдарга эмес, ар кандай кийимдеги адамдарга асылган да, зордук зомбулук көрсөткөндөр. Өзүмдүн жашоомдогу кейсти айтайын. 2 жыл мурун ушул мага бир кыз кайрылган, мектеп курагындагы кыз. Ал болсо хиджаб кийип ушу 3-4 жылдан бери намаз окуп жүргөн кыз болчу. Эртең менен мектепке келатканда бир жигит кармап, ошо артынан мойнунан кысып, анан зордук зомбулук кылган, сексуалдык зомбулук кылганга аракет жасаган, бирок ал качып кеткен да. Бирок кийин ошо мен аны сопровождать этип, заявление жазып, бул иш козголду да. Анткени ошондуктан мен айтат элем, эч качан кийим бул себеп эмес да. Эгерде сен өзүңдүн кандайдыр бир муктаждыктарыңды же болбосо каалоолоруңду контролдой албасаң, проблема сенде да. Эгерде зордук зомбулук көрсөткөн адамдар, кыздар өзүлөрү чечинип албады, ошон үчүн күнөөлүү деген бул жеңил нерсе да, оодарып коюу да жоопкерчиликти. Биздин коомго белгилүү адамдарды жакшы угат эмеспи биздин элдерибиз. Мына мен качан уктум, же жазындабы же жайындабы мен окуп калдым. Анжелика биздин ырчыбыз ошол жазыптыр. Кыздарды зордоп кетет, себеби дегенде булар ачык. Ошон үчүн силер деген жолго салынып жабынышыңар керек деп. Макул деп анан кийин окуп койдум. Кийинкисинде анан кийин биздин бир депутаты деп аны дагы социалдык баракчаларыбыздан окудум. Ал дагы ошону жазыптыр. Педофилия, анан кийин зордук зомбулук көбөйүп атат. Себеби дегенде кыздар ачык кийинип жүрүшөт, ошондуктан жабыныш керек дегенчи. Анан албетте аны көргөндө мен дагы аябай ойлонуп калдым да. Мен оюмча, мен баягы дарыгер катары мен дайыма ойлочумун, демек ошол адамдын, ошо домогательствону көргөзгөн адамдын башы, психологиясы, проблемасы бар депчи. Сиздин оюңузча? Кандай деп? Эми биринчиден баягы сексуалдык же болбосо жыныстык катнашка баруу бул адамдын базалык бир муктаждыктарына кирет да. Мисалы, мамиле куруу же балалуу болуу же негизи эле жыныстык катнашка эмне үчүн өспүрүм убакта кызыгуу башталат, анткени бул нерсени гормондор аркылуу да биз өзгөрүп баштайбыз. Физиология. Бул нерсени сиз врач катары деле айтат болуш керек. Сиз бул нерсени эч ким отменять эте албайт да. Бирок бул жүрүм турумду биз ар дайым үйдө калыптандырабыз да. Ата-эне биринчи, коомчулук, мектеп, ошол эле. Анан баягы сексуалдык кызык көрсөтүү көп учурда ушул биринчиден безнаказанность, жаза албаган үчүн келет. Экинчиден ушу баягы депутат айтып же Анжелика айтып аткан нерселер бул абдан туура эмес нерсе да. Анткени ошо мен айткандай эле, кандай кийим болбосун, адам ошол нерсени мен бул айымга же кызга ырдык көрсөтө алам деген эмеси бар да, ичиндечи, баягы ишеними. Өзүнө бир уруксаат да. Ооба, уруксаат бар да. Эмнеге менде жок, мен досумда же таанышымда бар, же көчөдөгү бала эмне үчүн менин карындашыма мисалы келип же болбосо башка айымдарга келип баягы ошол нерсени жасай алат. Анткени анда уруксаат бар. Анан ал башка бирөөгө болгон баягы сыйлоосу жок да. Бизде эгерде демократия жөнүндө да, мисалы сиз айтып кетпедиңизби? Анан ошол жакта мисалы демократия режимдеринде андай нерсе жок, анткени сени сөзсүз түрдө отургузат. Эгерде сен даже жаман сөз айтсаң. Бизде андай преступниктер мисалы жазаланбай келет да. Бизде милицияда деле эмне болду, мисалы даже кыздарды урдап кетип атканда деле Бурулай да, Айзада ошолорду алып кеткенде деле той болушу мүмкүн деген бир жиндидей ойлор орун алгондо, ошондуктан
бизде бирөөнү урдап кетүү, бирөөнүн чегин сактабоо, бирөөнү барып оскорблять этип салуу, мазактоо бул нормалдуу нерсе да, тилекке каршы. Ошон үчүн биз ар бирөөбүз ата энелер балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек да. Ар бир адам бул өзүнчөсү инсан, анын укуктары бар. Эгерде анын укугу башталган жерде сенин укугуң бүтөт, токтойт депчи. Анан көчөдөгү чочун адамга, даже жакын адамыңа сен каалоосуз сурабай турган жерден сен жакшы же жаман сөздөрдү айтпашың керек. Анткени даже комплимент деле бул сексуалдык ыдыкка кирет да. Мисалы, жөн эле көчөдө барасаң, ой, красавица, сен мындай турбайсыңбы деп фигурасына көңүл буруу дагы бул сексуалдык ыдыктын белгиси. А бизде эмнеге аны жасайбыз? Эгерде мен адам менен тааныш болбосом, жакын мамилем жок болбосо, эмнеге айтышым керек да? А бизде ушул мисалы даже закондор жок да, сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнчачы. Демек, демократиста боюнча. эгер ошо сексуалдык ыдык көргөзгөн адамдарга биз заявление жазсак деле, азыр доказать эткен болбойт, мүмкүн болбойт азыркы учурда, бирок атайын закондор киргизилгенде болот. Ал эми нерсени азыр карап атышат, бирок эми ошо психологиялык аспектисине көбүрөөк басым жассак, ушул адамдар башка бирөөлөрдү сыйлабагандык да, жана өзүн сыйлабагандык биринчи. Ал нерсе үй бүлөдө калыптанат да. Мына физиология дедиңиз, ооба, макул, физиология менен макул болом, бирок ошол учурда эле аң сезим деген бар да. Биз деген кайсыл жерде биз кыдык көргөзө алабыз, кимге көргөзө алабыз деген бир аң сезимде болуш керек да. Ошо эркектердин арасындачы, мисалы үчүн. А эмне үчүн алар ага карабастан ушуну көргөзүп атат да, алардын психолог менен иштешүү керекпи же психиатрияларда дары алыш керекпи же кандай деп ойлойсуз сиз? Эми мындай да, сексуалдык ыдык эч качан эч кимге көрсөтүлбөш керек биринчиден. Анан мен айтып атпаймынбы, башка адамдын ошо кандай адам көргөзөт деп тууралайынчы суроомду. Кандай адам ыдыкты көрсөтөт? Ыдыкты негизи эми көбүнчө сөздөр аркылуу, анан эмне үчүн айтып атпайсызбы, эркектер көрсөтөт депчи. Анткени эркектерде бийлик бар да. Биз эркектер мисалы аялдарга караганда көбүрөөк бир нерселерди өзүбүзгө мүмкүнчүлүк беребиз да. Мисалы, көчөдө 12ден кийин басып жүрсө, кыздар басып жүрсө айтат, өзү виноват, эмне жүрдү 12ден кийин жүрбөсө эркектер ага нападение кылбайт эле депчи. А бирок эркектерге айтпайт да, эмне үчүн 12ге чейин жүрдү депчи. Эми эркек да жүрө берет, ошон үчүн согушуп кетти же уруп кетти деп коюшу мүмкүн балдарга. Мисалы тийсе, ошон үчүн эркектерде патриархалдык системада эркектерде мындай мүмкүнчүлүктөр көп жана алар мен бул нерсени кылам, мага болот деген орногондо, кичинекей балдарды биз тарбиялаганда үйдө, үй бүлөлүк деңгээлде карасак, биз айтат, ай сен кызсың да, сен мындай болбойсуңбу деп айтат го, мисалы. Сен таза болбойсуңбу, кызсың да депчи. Анан үйгө эртерээк кирбейсиңби, ойнобой дардаңдап эркек баладай болуп жүрө бересиңби? Эркектерге көбүрөөк разрешение бар да, аларга хулиган болгонго, бирөөнү уруп коюуга, агрессияны көрсөтүүгө, бирөөнү сөгүүгө, балдар менен балдар согушуп кетсе айтат, молодец эркек, согуш, давай барып кайра жооп бер деп. Кыздарга антип айтпайт, Кыздарга айтат, акырын бол, сен кызсың, урушпа, сокпо, эч кимге оюңду айтпа. Ушул баягы вседозволенность, эркектерге болгон тарбиядагы вседозволенность, ошол жанагы мен көчөгө чыгып, кыздарга сексуалдык зомбулук көрсөтө алам. Каалабаган жерден жанакындай жаман сөздөрдү айта алам деген нерсе пайда болот да. Ошондуктан бул нерсени биз үй бүлөдөн калыптандырышыбыз керек. Анан адамдар билиш керек, башка адамдардын укугу бар, алардын укугу башталган жерде менин өзүмдүн укугум бүтөт депчи. Вот мисалы үчүн ошо сиз айтып атасыз, жаш бала болгон убакта ошондо түшүндүрүп айтуу керек депчи. А эгер ошол мисалы үчүн ата энеси убагында Россияда иштептир, анан баягы 90 деп коебуз го биз. Ошол муундун адамдар азыр деген чоң ой эле калбады. Ошол адамдар эле көргөзүп атат да, ошондой чоң адамдарга тиешелүү бул сөз, мындай аялга тиешелүү ошондой кыдык көргөзүп атат. Биз кантип аларды тарбиялай алабыз? Же болсо эмне кыла алабыз? Дозволено болсо анан биз аларды көрүп алып качышыбыз керекпи же эмне кылышыбыз керек аял киши? Андай адамдарды сөзсүз түрдө ошо жоопкерчиликке тартуудан коркпошубуз керек.
эгерде андай адамдар менен кыздар кезиккен болсо, негизи сексуалдык ыдыкты бир эле көрсөтпөйт да. Эгерде алар ошондой зордук зомбулукту көрсөтүп атса, ал сөзсүз түрдө бир эле кызга багытталган эмес, көбүнчө 2-3 кейс болот. Эгерде ошол 2-3 адам бардыгы айтса, ага кандайдыр бир чара көрүлөт да. Бизде секс темасы абдан жабык болгондон кийин анан мени барып кармап койду же мени зордуктап салды деп айткандан деле уялат да кыздар. Ошондуктан алар жыргап дагы эле баягы өзүнүн ишин кыла берет. Ошондуктан биринчиден биз ушул зордук зомбулукка кабылган адамдарга күч берип, жардам берип, алар айтуусуна жардам беришибиз керек. Ошондо жаза көрүлөт. Экинчиден коомчулук ошол нерсени осуждать этиш керек, мынтип бул нерсе болбойт, бул нерсе жаман деп анан мисалы жумуштан алып салууга чейин кандайдыр бир карьерасында тоскоолдуктарды жаратуу аркылуу биз ал адамдарды баягы демек коом өзү эле тарбияласа болот. Өзү тарбиялаш керек. Анан закондор иштеш керек. Закондор иштеп баштаса, анда наказание болсо, элдер ойлойт, наказание болот экен, мен лучше не буду делать да. Анан ойлонуп баштайт да, оказывается, адамдар менен мамилени башкача түзсө болот экен депчи. Анан мен макул эмесмин да, бул кыздар күнөөлүү өзүлөрү чечинип алып жүрөт, анан вызывает депчи. Ошо өздөрү провокатор болуп атат дегени мага, мисалы үчүн, мага да жаккан жок да. Мына ошол сыяктуу эле дагы жаш балага тиешелүү бул суроо. Себеби дегенде мен деле окуп жүргөндө карьерамды баштаганда ошондой консультациялар келип калчу. 5 жаштагы бала, 6 жаштагы кыздарды алып келчү да. Эми албетте бул кичине тема башкачараак, бирок ошентсе дагы баягы сексуалдык кыдык көргөзүү же болбосо зордук зомбулук да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, өзүңүздүн опытуңуз боюнча. Ооба, эми кичинекей жашы жете элек балдарга дагы сексуалдык зомбулук көп учурда болуп атат. Көп учурда бул инцест форматында болот. Инцест дегенде бул үй бүлөнүн мүчөлөрү эле жасап атат. Атасы, байкеси, тайкеси, тууганы. То есть негизи көбүнчө ушул адамдардан жабыркайт да, чочундардан эмес. Ооба, ошондой көрдүк акыркы убакта жанакы укук коргоо органдары болгон, Ысык көлдө болгон нерсе, ар кайсы жерлерде болуп атат мындай кейстер, бирок көбүнчө ушул зордук зомбулукка өзүнүн жакын адамдарынан кабылат да, кичинекей балдар. Бул жака кыздар гана эмес, эркек балдар дагы кичинекей кириши мүмкүн. Ал мезгилде ошо чара көрүлөбү ошол чоң эркектерге? Мисалы үчүн башка мамлекеттерге аябай чоң чара жазаланат. Биздикинде барбы? Бул нерсени баягы коомдо ошо педофилия деп айтат да, ошол түшүнүк. Бирок педофилия негизи терминдерге келсек, ал кичине расстройство болот да. Ал расстройство психиатр карап, аны лечение кылат, психотерапия жана медикаментозно. Анан бизде еще бир 5 жыл мурун дагы аябай талкуу болгондо, жана химическая кастрация кылыш керек, укол аркылуу депчи, ушу жыныстык негизи эле сексуалдуулукка болгон кызыгуусун басаңдатуу боюнча деп талкуулар жүргүзүлүп жатат. Бирок ошол ишке кирдиби, кире элекпи билбейм, бирок негизи кайра эле бул жакта безнаказанность, во-первых, анан экинчиден эмне үчүн чоң кишилер балдарды сексуалдык зомбулукка негизи эле ошол иштерге аралаштырат, анткени балдар унчук албайт. Анан дагы эле бул бийлик көрсөтүү да, баягы эле мен бул нерсени жасай алам деп. Анан сексуалдык зордук зомбулук дегенде сөзсүз түрдө эле бул жыныстык катнашты элестетпеш керек, анткени бул жакта баланы чечинтип бийлетүү же болбосо аны уктап жатканда кармалоо да, мисалы жыныстык органдарынан болобу, же өзүнүн жыныстык органдарын демонстрация кылуу, же болбосо биргеликте порно фильмдерди көрүү, ушунун баардыгы кирет да. Ошондуктан сексуалдык зомбулук дегенде биз сөзсүз түрдө эле анан сиз айткандай врачебный келип, анан мисалы эле кыздыгы барбы же жокпу ошону тастыктап берчи деген нерсе эле эмес, балким ал башка органдар менен да жасашы мүмкүн, предметтер менен да зордук зомбулук демонстрация болушу да мүмкүн. Демонстрация болушу мүмкүн. Ошон үчүн сексуалдык зордук зомбулук темасы бул мындай абдан мындай чоң тема да, ошондуктан аны көбүрөөк изилдешибиз керек. Эмне үчүн бул нерсеге барат чоң адамдар? Биринчиден, балдар айта албайт ал жөнүндө. Анан кичинекей балдар аркылуу сексуалдык кандайдыр бир
удовлетворение деген канааттандырууга жетиш үчүн анткени көбүнчө инфантильный адамдар ушу балдар менен жыныстык мамиледе болгусу келет да, анткени алар өздөрү психикасында чоң ойгон эмес. Көп биз андайды көп эле байкайбыз коомдо. Вроде бы 30-40 50гө чыккан адам бирок өзүн кичинекей баладай алып жүрөт, же болбосо өзүн кичинекей балдар менен идентификациялап ошолордон сексуалдык кандайдыр бир удовольствие алганга аракет кылышат да. Анан көп учурда ушул сексуалдык ыдык көрсөткөн адамдардын да башка психологиялык проблемалары же психиатриялык проблемалары дагы болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө бар, Сөзсүз түрдө болушу мүмкүн да. Ошондуктан анан көп учурда сексуалдык зомбулук жасаган адамдар биздин арабызда экөөбүздөй эле болушу мүмкүн да. Анан өзгөчө болуп, анан аларды башкача сразу мынтип көрүп эле вычислять этип коебуз деген оор болот да. Көп учурда мисалы педофилияга барган адамдар там, не знаю, мектептерде иштеши мүмкүн, детский садтарда иштеши мүмкүн да. Анан бизде мисалы ушундай көп ушул учурларда эле болуп келет. Анан мисалы Эммануэль Макрон жөнүндө дагы, Франциянын президенти жөнүндө ошол дискуссия дагы эле жүрүп атат. Ал өзүнүн мугалимине үйлөнгөн эмес, анан ал өспүрүм убагында мугалим аны окуткан, анан кийин аны жубай болуп калган депчи. Аны дагы педофилияда обвинять эткенге до сих пор расследованиялар болуп жатат мисалы. Ошондуктан биз билбейбиз да кайсыл жакта болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө ошондуктан биз баягы кылдаттык менен негизи кандай иштеп атат. Анан мисалы Американы алсак, Америкада көп аябай жанакы чиркөөлөрдө болгондо алар баягы жыныстык катнаштан эметип, анан кичинекей балдар ошо чиркөөгө окуганы келгендерди колдонушкан чоң расследованиялар бар да. Ошо кайрадан эле кыздарыбызга кайрылсак, окуучу, мектептеги окуучуларыбыз канткенде биз ошолорду коргой алабыз, же болбосо кандай кеңеш беришибиз керек ошо кыздарга, өспүрүм кыздарбы, 3-4 класстагы мисалы үчүн ошол эле кыздарды бир кеңеш берсеңиз. Негизи эми бул профилактика алдын алуу кичинекей возрасттан башташ керек да. Психолог катары, эми мен эле эмес, бул көп психологдор айтып келет, бул жеке чектерди сактоо. Да, то есть орусча айтканда граница деп коет го. Что сенин денең сага гана тийиштүү, жана сага гана сеники деп түшүндүрүшүбүз керек. Баягы чочун кишилер келип, сени кармап, өпкүлөп же да ушундай нерселер мисалы болбош керек да. Анан биз кээде кыргыздар көп учурда ушундай кылабыз го. Кээде чочун адамдар келип калса, анан өбөйүн десе баласын тигил качса, биз жок, эмнеге бул деген сенин таанышың, качып атасың, басы өптүр депчи. Баягы балдарда бул нерсе баягы табияттан берилген да, тааныбаган кишиден качуу, чочуркоо. Биз болсо арды кыйнап, бул деген менин атаңдын досу, апаңдын подружкасы депчи мисалы кыйнап салса да, ошондой убактарда уже баланын баягы чек сактоосу бузула баштайт экен да. Бул нерседе мен деле өткөм, ата-энелер баягы жакпаган киши, тааныбаган кишини учурашып коесуң, анан мындай эле саламатсызбы деп коесуң, бирок өбүшүп, кучактап сөзсүз түрдө ушинтип аткан. Анан биз ушул нерсени кичинекей кезден башташыбыз керек. Анан мисалы өспүрүм мисалы чочун кишилер келгенде жылаңач үйдө жүрбө да мисалы. Ато бизде болуп калат го, балдарды кичинекей болсо баягы голый кылып эле жөнөтүп кой, үйдө жыргап жүрөт же көлдө деле мисалы. Ошондуктан баягы бул нерсени баягы адам өзүн сезип, баягы кичинекей балага такыр эле эми ал түшүнбөшү мүмкүн өзүнүн жыныстык кайсыл жынысын 3 жаштан баштап бул формировать этип эркек кыз экенин түшүнүп баштайт да негизи психологияда. Анан бирок ошол нерселерди негизи эле табияттан болот, баланы уксак биз ошол нерселерге көңүл бурушубуз керек. Анан эми мектепте окуп баштаганда бул сөзсүз түрдө баягы негизи эле классташтары менен кандай мамиле жасаш керек, эч ким сени кармап же урганга укугу жок депчи. Анан же болбосо там колунан кармагысы келсе, кармасам болобу деген ооба же жок деп биз суроо да. Анан бизде ушундай го. Анан бирөөнү жакшы көрүп калса, бизде балдар барып аны согуп, ал кызды же чачынан жулуп же барып өпкүлөп, ушинтип салуу нерселер көп да. Эгерде байкасаңыз, бул нерсени кайра эле кичинекей эркек балдар жасайт. Кыздар барып балдарды өпкүлөп салыптыр же тигинтип салыптыр деген аз да бизде укканда, класста карасаңыз деле. Ошондуктан биз ошол нерсени өзүбүздүн эркек балдарыбызга да үйрөтүшүбүз керек да. Баягы кыздарды эле тарбиялай бермес.
Кийин болсо уже баягы биринчи айыз башталганда, баягы өспүрүмдүк курак башталганда биз элеминте ана гигиена правилаларын өйрөтүшүбүз керек. Анан биз деген ушул правилалар аркылуу ошону алдын алышыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө биз балабызга, өзүбүздүн кызыбызга жакын болуп, ал бизге кандайдыр бир сырлары менен бөлүшө алгандай болуп мамиле түзүшүбүз керек да. Ошондо алдын ала Алдын ала анан баягы ата энеси менен баласынын ортосунда мамилеси жакшы болбосо, зордук зомбулукка кабылабы, эмнеге кабылбасын, ал келип кийин айтып бербейт да. Ошондуктан доверительный, ишенимдүү ортодо мамиле болсо, ана ошондо гана айтат да. Ошондой нерселерди айтмакчымын, базалык нерселер. Анан балдар 111 телефону бар бизде. Телефон доверия для детей, ишеним телефону. Ошол жакка чалып кайрылса, атайын органдар кайрылат, же болбосо милицияга чалса, ошо жардам берет да. Негизи зордук зомбулукка кабылса. Чоң рахмат, керектүү бир информация бердиңиз. Эгер сизде калуу тилек болсо, бизден көрүүчүлөрүбүзгө. Эми калуу тилек, бул бүгүн ушу сексуалдык зордук зомбулук жөнүндө талкууладык. Зордук зомбулукта бир уяттуу темалар жок да, ошондуктан айтмакчымын, эгерде ушундай зордук зомбулук жөнүндө уксаңыздар, же болбосо өзүңүздөр кабылсаңыздар, сөзсүз түрдө атайын органдарга, психологторго, специалисттерге кайрылыш керек. Анан сексуалдык зомбулуктун дагы бир өзгөчөлүгү бул убакыт өткөндөн кийин биз көп нерселерди баягы тастыктай албай, доказать эте албай калабыз. Ошондуктан сексуалдык зордук зомбулукка кабылганда убагында баягы арыз жазып органдарга кайрылсак, биз баягы кандайдыр бир жоопкерчиликке тарта алабыз да, күнөөлүүлөрдүчү. Ошондуктан эч качан тартынбай бул нерселер жөнүндө айтышыбыз керек. Ошол. Жана ийгилик баарыңыздарга. Рахмат. Сиздин сөздөрүңүз менен толугу менен кошуламын. Көбүнчө менин практикам боюнча айыл жергесиндеги кыздар, өспүрүмдөр абдан тартынып, анан көп нерсени айтпай коет экен ата энесине деген сөздөрдү көп укканмын. Ошондуктан мен айтар элем, бул биздин «Эки дарыгер» программасы, бул өзгөчө ошо перифериядагы биздин коомдун элдерине жетиштүү болсун деп биз кыргызча баштадык. Ошондуктан ушул программа керектүү жерге чейин жетсин, керектүү жерге бул информациябыз жетсин деп айтат элем. Келип кеткениңизге чоң рахмат. Сиздер менен мен кайрадан көрүшөм. Саламат болуңуздар.